Билимсиздин күнүтүн, билимдүүнүн түнү күн демекчи, кайсыл жакта гана болбосун, ар бир мына ушул билимдүү адам сөзсүз түрдө түнү күнгө айланып жүрөт. Бүгүн бизде мына ушул жаш таймаш интеллектуалдык оюнубузда өздөрүнүн билимин текшерип, бири-бири менен мына ушул жарышабыз деп келип отурган жетиген жана ошондой эле бизде Алишер Наваи мектебинен келген эки команда ат салышабыз деп турушат. Анда эмесе командалар менен тааныша кетсек. Жетиген командасы тааныштырып кетсеңиздер. Ой, бакталардын батасы, бакталайдын атасы. Ой, өткөн күндү унутуп, келечектин жазасы. Жер үстүндө барынын эй, жер астында тамыры. Суроо берип топчулдуз, эй, суунат бизге жарыгын. Эй, асмандагы жетиген, ал эмне үчүн жетиден? Чыгарба деп жатпасын ол жет атаңды эсиңден. Эй, асмандагы жетиген, ал эмне үчүн жетиден? Кетирбе дейт энеңдин ол жетин анын эсиңден. Жетиген мектеп лицейинен келген жетиген командасынын топ башчысы Аккунова Нурайым жана топ мүчөлөрү Абдубайтов Элмирбек, Талайбеков Исламидин, Ашкынбаева Элнура. Биздин дефис окуу изден тап. Азаматсыздар. Экинчи команда менен таанышабыз. Саламатсыздарбы, биз Алишер Наваи мектебинен Акбарс командасы, мен команда капитаны Маматкулова Нурайым. Кудайбердиев Абубакир, Раимова Айымзрейк, Токтоголов Бектур, Биздин Нуран. Акбар акыл биримдиги жеңиш күчү. Азаматсыздар, демек бизде бүгүн сону болгон эки команда ат салышабыз деп турушат. Биринчи командадагы бизде топ башчысы Нурайым жана экинчи командада бизде эки кыз тең Нурайым деген ат менен келиштир. Сону демек биз оюнду баштайбыз, урматтуу командалар. Мен сиздерге жалпы биринчи турдун шартын түшүндүрүп кетейин. Көңүл ой болуп турабыз. Биринчи турда жалпы сиздерге логикалык, интеллектуалдык суроолор берилет. Мына ошол суроолорго жоопту алдыңыздарда турган жооп баракчага жазып, биздин эсеп качыбызга тапшырасыздар. Демек сиздердин жооп жазууңуздар үчүн жалпы 1 мүнөт. Демек урматтуу командалар, оюндун шарты түшүнүктүүбү? Анда эмесе келиңиздер биринчи суроо. Биринчи суроо. Спорттун бул түрү койчумандар тарабынан чыгарылган. Алгач, ал үчүн кой кайтарган таяк, таш жана коёндун ийинин колдонушкан. Азыркы учурда алардын ордуна заманбап буюмдар алмаштырылган. Бул оюн кандай аталат? Убакыт кетти. Демек, азыркы учурда ушул оюндун аталышын жазып бериңиздер. Койчумандар тарабынан чыгарылган, алгач ал үчүн кой кайтарган таяк жана таш жана ошондой эле коёндун ийинин колдонушкан. Акбарс командасы бизге жоопторун узатты. Демек экинчи команданы күтөбүз. Шашылабыз. Жетиген командасы. Азаматсыздар. Демек бизде эки команда тең убакыттан мурда өздөрүнүн жоопторун тапшырышты. Келиңиздер, биринчи болуп тапшырган Акбарс командасына жоопторун сурап көрөлүчү. Эмне деп жооп бердиңиздер? биз гольф деп жооп бердик. Себеби бул жерде гольфто ойногон таякча кол кайтарган таяк деп, ал эми таш ошонун киргизе турган тобу. Ал эми ийин дегенде ошол топ кире турган ийиндей. Демек экинчи команда жетиген командасы. Сиздер эмне деп жооп бердиңиздер? биз болсого ордо оюну деп жооп бердик. Аны ошондой деп. Ордо оюн деп жооп бердиңиздер. Демек келиңиздер, анда эмесе жалпы көрүүчүлөр менен биргеликте биз туура жоопко көңүл бурабыз. Бул гольф болчу. Азаматсыздар, Акбарс командасы. Демек экинчи суроо. Төмөндөгү табышмакка көңүл буруңуздар. Күзүндө соргок, көрүнгөндө жута берет. Жазында март жутканын кайра берет. Бул эмне? Убакыт кетти. Командалар талкуу кылабыз дагы, жообун бат-баттан жазып биздин эсепчиге тапшырабыз. Күзүндө соргок, көргөндө жута берет. Жазында март жутканын кайра берет. Логикалык суроо, демек жашылап ойлонобуз. Жетиген командасы, тездештиребиз. Азаматсыздар.
Демек бизде эки команда тең. Дагы да болсо убакыттан мурда өздөрүнүн жоопторун тапшырышты. Бул ирет биринчи болуп жеткен командасына жоопту угуп көрсөк, эмне деп жооп бердиңиздер? Биз бул суроого жер деп жооп бердик. Себеби жер бизге түшүм берип, түшүмүн кайра, то есть биз түшүмдү салсак, кайра ал бизге түшүмүн берет. Кадимки жер демек жемишти эгип, кайра оруп алган жер деп жооп бердиңиздер. Акбарс командасы. Биз кудук деп жооп бердик. Анткени кудуктун ичине суу сакталат, күзүндө көбүнчө эгиндер эгилип түшүм жыйылат. Ошондо суу кетет, а жазында болсо суу толтурулат деп. Суу толтурулат деп. Келиңиздер, анда биз туура жоопко көңүл бурабыз. Бул оро болчу. Оро деген түшүнөбүз да, Демек оро деген кандай болот, Нурайым? Будай салынган жери. Бул атайын чуңкурча болуп, туура, кампа. Демек эки команданын тең жообун биз кабыл албайбыз. Кийинки суроого көңүл бурабыз. Келиңиздер. 3-чү суроо. Константинополь жана Византия азыркы кайсыл шаарлардын эски аталыштары? Убакыт кетти. Константинополь жана Византия. Жетиген командасы алгачкылардан болуп жообун тапшырды. Азыркы кайсыл шаардын эски аталыштары? Эки команда тең бизде убакыттан мурда жоопторун тапшырышты. Туура жоопту жетиген командасынан угуп көрөлүчү. Биздин жообубуз Стамбул болду. Стамбул шаары деп жооп бердиңиздер. Акбарс? Бизде Стамбул деп. Стамбул деп жооп бердиңиздер. Туура жооп Стамбул болчу. Азаматсыздар. Демек, 4-чү суроо. Базарда сатылбайт, дасторконго тартылбайт. Бирок бардык адам даамын таткан жана даамын билет. Бул эмне? Убакыт кетти. Базарда сатылбайт, дасторконго тартылбайт. Бирок бардык адам даамын билет. Жоопторун тапшырабыз. Азаматсыздар. Эки команда тең убакыттан мурда жоопторун тапшырышты. Акбарс командасынан жооп угуп көрөлүчү. Базарда сатылбайт, дасторконго тартылбайт. Бул албетте эненин сүтү. Эненин сүтү. Экинчи команда. Биздин оюбузча бул уйку, себеп дегенде бул уйку өтө таттуу болот. Биздин кичинекей катышуучубуз дагы жакшы жооп берди. Демек, туура жоопту көрөлүчү анда. Бул албетте уйку болчу. Азаматсыздар. Жетиген командасы. Кийинки 5-чи суроо. Иранда эмне үчүн джинсы кийүүгө болбойт? Бул кийимдин түрүн билебиз, барыбыз, убакыт кетти. Иранда эмне үчүн джинсы кийүүгө болбойт? Жакшылап жооп беребиз. Логикалык, интеллектуалдык суроо. Иранда эмне үчүн джинсы кийүүгө болбойт? Жоопторун бат-баттан жазып биздин эсепчиге тапшырабыз. Убакыт. Азаматсыздар. Иранда эмне үчүн джинсы кийүүгө болбойт? Бизде эки команда тең жоопторун тапшырышты. Демек, биз Акбарс командасынан сурап көрсөк. Себеби диний чектөөлөрдөн улам деп жооп бердик. Диний чектөөлөрдөн. Жетиген командасы. Бизде да жооп ушундай. Иран мусулман мамлекеттердин катарына кирет, ошон үчүн джинсы кийүүгө мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес деп жооп бердиңиздер. Туура жооп. Албетте джин сөз менен айтылганы үчүн сөз турда Иран диний мамлекет болгон үчүн, джин сөзүн колдонгон үчүн. Демек, эки команда тең туура жооп берди. 6-чы суроо. 6-чы суроого көңүл бурабыз. Мен ырын таптым. Сиз авторун табыңыз. Сүрөттөгү сүйкүмдүү жан кимдейсиң? Унут аны, унут. Мени сүйдейсиң. Бул ырдын автору ким? Жазабыз. Убакыт кетти. Бул ырдын обондуу чыгарылышы дагы бар. Урматтуу командалар, жакшылап эстеп көрөбүз. Сүрөттөгү сүйкүмдүү жан кимдейсиң? Ырдаган адамдын атын айтышыбыз керекпи же? Ырдын тексттин авторун атайбыз. Тексттин авторуна. Сүрөттөгү сүйкүмдүү жан кимдейсиң? Унут аны, унут, мени сүйдейсиң. Жакшылап эстеп көрөбүз. Бул биздин кар акын эжекебиз десек болот.
Убакыт бүткөнгө чейин шашалабыз, урматтуу катышуучулар, командалар. Убакыт аяктады, командалар жооп баракчаларын тапшырабыз. Бизде биринчилерден болуп тапшырган жетиген командасынан жооп болуп көрөлүчү, эмне деп жооп бердиңиздер? Биздин жообубуз Изат Айдарханова болду. Изат Айдарханова деп жооп бердиңиздер. Акбарс командасы? ТНТ Адышева. ТНТ Адышева деп жооп бердиңиздер. Демек, анда туура жоопко көңүл бурабыз, эки команда тең караңыздарчы. Бул Сагын Акпатбекова эжекебиз болчу. Бул кыргыз поэзиясынын эң жогорку мыкты делген акындарынан десек болот, Демек, 7-чи суроо. Илимде китеп ууруну кайсы термин менен аташат? Вакыт кетти. Илимде китеп ууруну кайсы термин менен аташат? Жакшылап жооп беребиз, логикалык интеллектуалдык суроого. Китеп ууру. Жакшылап ойлонсоңуздар, менимче жообу баарыбыз эле билген сөз. Илимде китеп ууруну кайсы термин менен аташат? Тездештиребиз, урматтуу катышуучулар. Акбарс командасы. Вакыт аяктады, жооп баракчаларын тапшырабыз. Азаматсыздар. Келиңиздер, Акбарс командасынан жооп алып көрөлү. Биз окурман дедик. Окурман деп жооп бердиңиздер. Жетиген командасы? Биздин жообубуз акын. Акын? Китеп ууруну илимде акын деп аташат деп жооп бердиңиздер. Демек, туура жоопко көңүл бурабыз. Бул библиотекоман деген сөз болчу. Демек, библиотека бул китептердин жоголган жери. Демек, баарыбыз билебиз. 8-чи суроого көңүл бурабыз. Ош деген шаар Кыргызстандан башка дагы кайсы мамлекетте бар? Вакыт кетти. Ош деген шаар Кыргызстандан башка дагы кайсы мамлекетте бар? Жетиген командасы, бизде Акбарс командасы жооп баракчасын тапшырып бүттү. Ош деген шаар. Азаматсыздар, бизде эки команда тең жооп баракчаларын тапшырды. Анда эмесе жетиген командасынан сурап көрөлүчү. Дагы кайсы мамлекетте бар? Биздин жооп Тажикстан мамлекети. Тажикстанда дагы Ош деген шаар бар деп ойлойсуздар, Экинчи команда? Биздин жооб Франция. Франция. Францияда Ош деген шаар барбы чынында? Бар. Анда эмесе туура жоопту көрөлүчү. Бул туура жооп Франция болчу. Азаматсыздар, жетиген Акбарс командасы. 9-чу суроо. Дүйнөдө 3 көк бар. Алар кайсылар? Мага 3 көктү атап бериңиздер. Демек, жообу 3 сөздөн турат, Вакыт кетти. 3 түрдүү көктү жазып бересиздер. Булар кайсыл көктөр болушу мүмкүн? Дүйнөдө 3 көк бар. Алар кайсылар? Дүйнөдө 3 көк бар. Алар кайсылар? Демек, жооп 3 сөздөн турат. Тездештиребиз, командалар. Тогузунчу суроо. Демек, мындан кийинки суроо акыркы биздин биринчи турдун акыркы суроосу болот. Кандай эмесе?
Жетиген командасы жооп аракчасын тапшырды. Кийинки команда Ак Барс дагы жооп аракчаларын тапшырды. Келиңиздер, биз Жетиген командасынан сурап көрөлүчү. Эмне деп жооп бердиңиздер? Асман, суу жана биз кыргыздар чөптү көк чөп деп коебуз го. Көк чөп деп атат. Демек асман, суу жана чөп. Сиздер Ак Барс? Биздин да жооп дал ушундай. Дал ушундай. Демек асман, суу, Көк, жер деп, ооба. чөп деп атагансыздар. Туура жооп албетте бул жердин көк чөп жана суу сөзсүз түрдө асман болчу. Азаматсыздар. Бизде биринчи турдун акыркы суроосуна жакшылап көңүл барабыз. Эки үйдөн жем жеген ит жол ортосунда калыптыр. Бул макалдын өзгөчөлүгү эмнеде? Жазып бериңиздерчи. Убакыт кетти. Эки үйдөн жем жеген ит жол ортосунда калыптыр. Бул макалдын өзгөчөлүгү эмнеде? Логикалык, албетте интеллектуалдык суроо. Демек, мына ушул акыркы суроонун туура жообун тапсаңыздар, силерге көптөгөн упай алып келет деген ишеничтебиз. Жакшылап ойлонуп жооп беребиз. Суроого жакшылап көңүл бурабыз, урматтуу катышуучулар. Убакыт аз калды, катышуучулар, тездетебиз. Эки үйдөн жем жеген ит. Бизде Ак Барс дагы, Жетиген командасы дагы өз жооп аракчаларын тапшырды. Демек, туура жоопту биз Ак Барс командасынан угуп көрөлүчү. Биз 200-дүүлүк деп жооп бердик. Себеби азыркы мезгилде ал жактан да бул жакка да жакшы көрүнүп, ортодо бети ачылып, ал жактан да бул жактан да жок калган нерселер көп болуп жатат. Демек, сиздер бул макалды чечмелеп бердиңиздер, Жетиген командасы. Биз муну кошоматчы же болбосо орто жолдо калуу дедик. Ошол Ак Барс командасы айтып кеткендей, эки жакка тең бара албай, эки ортодо калды. Эки тараптан тең. Эки ортодо калды деген ойго келдиңиздер. Келиңиздер, анда эмесе барыбыз туура жоопко көңүл буралычы. Бул ит деген сөз эки жолу жазылып калган болчу бул макалда. Демек, урматтуу катышуучулар, кантсе дагы алдыңкы суроолорго мыкты жооп бердиңиздер деген ойдобуз. Биздин биринчи тур мына ушинтип өз жыйынтыгына келди. Жештемыш интеллектуалдык оюнунун биринчи туру жыйынтыкталып, бизде эки команда тең мыкты берген упайларга ээ болушту. Анын жыйынтыгында Ак Барс командасы жалпы мыкты суроолорго мыкты жооп берип, 30 упайга ээ болушту. Азаматсыздар. Ал эми мына ушул оюнда дагы да болсо мыкты жооп берген биздин Жетиген командасы Ак Барс командасынын артынан эле жалпы 20 упай топтошту. Азаматсыздар. Демек, бул болгону биринчи тур. Алдыда сөз турда дагы 3 тур бар. Демек, биринчи турдун жыйынтыгына эч качан маанайыбызды түшүрбөйбүз. Аракет кылабыз. Экинчи турга көңүл бурабыз, урматтуу катышуучулар. Экинчи турда дагы да болсо мына ушундай 10 суроо берилмекчи. Суроолор кыргыз улуттук каада салт, нарк населдерине басым жасалган. Кыз берген жерден кыз алуу, кыз алган жерге кыз берүү эмне деп аталат кыргызда? Убакыт кетти. Жоопторду мына ушул тамгалардан биздин доскага жабыштырабыз, Кыз берген жерден кыз алуу, кыз алган жерге кыз берүү эмне деп аталат кыргызда? Кыз берген жерден кыз алуу, кыз алган жерге кыз берүү. Бул албетте кудалашуу салты, бирок ошондо дагы кандай кудалашуу болуп калат? Туура жообун жазабыз. Демек, эки команда тең бизде жоопторду жазып бүтүштү. Бизде Ак Барс командасы куда түшүү деп жооп берген, ал эми Жетиген командасы кудалык деп жооп берген. Кудалык, албетте кыз берүү, кыз алуу кудалык деп аталат, бирок өзгөчө мына ушул кыз берген жерден кыз алуу, кыз алган жерге кыз берүү эмне үчүн кандай кудалык деп аталышын туура жооптон көрсөк, бул кайчы куда деп аталат болчу. Урматтуу катышуучулар, демек
Биринчи суроодон өткөн болсок, экинчи суроого жакшылап көңүл бурабыз. Кыргызда жарык дүйнөгө келген бала 7 энем бар деп жерге түшөт. Алар өз энеси, аяш энеси, чоң энеси, тай энеси, кайын энеси жана өкүл энеси. Дагы бирөө мага жетинчисин атап бериңиздер. Убакыт кетти. Жети энем бар деп жерге түшөт. Албетте бул биринчиси өзүбүздүн энебиз. Андан кийин аяш энебиз, чоң энебиз, тай энебиз, кайын энебиз жана өкүл энебиз. Ал эми жетинчиси. Ак Барс командасы алгачкылардан болуп, демек жоопту жазып башташты. Жетиген командасы. Азаматсыздар, бизде убакыт да өз соңуна келип жетти. Эки команда тең убакыттан 10 секунд мурда жоопторун жазышты. Бизде жетиген командасы кичине эне деп жооп беришкен. Түшүндүрүп кетиңиздерчи. Мен ошо киндик эне дегенди чыгармалардан окуп калган элем, эсиме түшүп кетти эле. Силер ким деген эмес, кичине эне деп жазган. Кичине энени киндик эне деп түшүнөм. Демек кичине эне деген жоопту жаздыңыздар, э? Ак Барс командасы киндик эне деп жооп берди. Туура жоопко көңүл бурабыз. Бул киндик эне болчу, азаматсыздар. Ак Барс. Бизде 4-чү суроо. Наристе төрөлөрү менен кошуна колоңдорго зор кубанычы менен даам сыздыруу бул эмне деп аталат? Убакыт кетти. Наристе төрөлөрү менен кошуна колоңдорго зор кубанычы менен даам сыздыруу эмне деп аталат? Шашылабыз, командалар. Бизде Ак Барс командасы алгачкылардан болуп жоон жабыштырып бүттү. Жетиген командасы дагы. Демек, эки команда тең бизде убакыттан мурда жоопторун жабыштырып бүтүштү. Ак Барс командасы жентек, ал эми жетиген командасы дагы жентек деп жооп беришкен. Туура жооп жентек болчу, азаматсыздар. Эки команда тең бул суроодон туура упай 5 упайдан алышты. Демек, бизде 4-чү суроо. Келиндин улууларды урматтап, кичүүлөрдү ызааттап, аларга кайрылуусу кандай каада салт? Убакыт кетти. Келиндин улууларды урматтап, кичүүлөрдү ызааттап, аларга кайрылуусу кандай каада салт? Демек, бизде жетиген командасы жоопторун жазып бүттү. Ак Барс дагы дээрлик жоопторун жазып бүттү. Демек, бизде Ак Барс командасы тергөө, ал эми жетиген командасы жүгүнүү деп жооп берген. Ак Барс командасынан бизде Нурайым жооп бериңизчи, жеңеңиз барбы? Жок. Сиздечи? Жок. Жеңеңиз сизге эмне деп кайрылат? Кыз. Кыз деп кайрылат. Сиздердечи? Бул кичинекей баланын жеңеңизи барбы? Жок. Демек, туура жоопко көңүл бурабыз. Бул албетте ат тергөө каада салт болчу, азаматсыздар. Бизде 5-чи суроо. Тигилүүчү боз үйдүн ордун белгилеп, көчмөн турмуштан келип чыккан адат. Бул кандай адат? Тигилүүчү боз үйдүн ордун белгилөө, көчмөн турмуштан келип чыккан бул адат эмне деп аталат? Демек, кыргыз калкы сөз түрдө мурдатан эле көчмөн калк болгон. Тамга жетпей жатса, сөз түрдө мурдагы жооптордун алып жооп жазсаңыздар болот. Тигилүүчү боз үйдүн ордун белгилеп, көчмөн турмуштан келип чыккан адат.
20 секунд убакыт калды командалар. Жетиген командасы тездештиребиз. Тигилүүчү боз үйдүн ордун белгилеп, көчмөн турмуштан келип чыккан адат. Демек бул жерде боз үйдүн ордун белгилеп, мына ошол жерге боз үй салуу аракетинде болуп жатышат, Демек убакыт аяктады. Бизде 2 команда тең жоопторун жазып бүттү, урматтуу катышуучулар. Бизде жетиген командасы конуш деп жооп беришкен, ал эми Ак Барс командасы журт. Эмне үчүн журт деп жооп бердиңиздер? Журт деп кыргыз эли атайын жайлоого чыгаарда бир мындай местаны, орунду алат дагы ошол жерге жыл сайын ошол жерге чыгып, мал жайын жайып, ошону журт деп коюшат. Бир гана орунда журт конуп, журт которушат. Жетиген командасы конуш. Эмне үчүн конуш? Албетте булар ошол көчмөн калып койгондон кийин биз конуш издеп ошол жерге конот. Демек үй салышат, Туура жооп. Албетте бул конуш чалуу болчу. Азаматсыздар жетиген командасы. Экинчи турдун 6-чы суроосуна көңүл бурабыз. Байыркы элибиздин жакадан жайлоого, жайлоодон жакага бир конуштан экинчи конушка которуулары эмне деп аталат? Байыркы элибиздин жакадан жайлоого, жайлоодон жакага бир конуштан экинчи конушка которуулары эмне деп аталат? Демек, бул жоопту бардык командалар билиши керек деп ойлойм. Бул оңой албетте. Демек, 2 команда тең бизде жоопторун жазып бүттү. Эки команда тең бизде жоопторун жазып бүтүштү, урматтуу катышуучулар. Демек, бизде Ак Барс командасы эмне деп жооп бердиңиздер? Журт которуу деп жооп бердиңиздер. Жетиген командасы? Көчүп конуу деп жооп бердиңиздер. Болсо көчмөн эл болгондуктан көчүп конуу деп айттым. Көчүп конуу. Демек, туура жооп бизде көч болчу. Көчүп конуу бизде туура, журт которуу деген дагы демек туура жоопко кабыл алсак болот. Азаматсыздар. 7-чи суроо. Бул нерсени көбүнчө карыялар калтырып, "Мен айланайын, мендей бол" дешкен. Аны ичебиз деп көп жаштар үмүткөр болуп турар эле. Бул эмне болушу мүмкүн? Убакыт кетти. Бул нерсени көбүнчө карыялар калтырып, "Мен айланайын, мендей бол" деген. Аны ичебиз деп көп жаштар үмүткөр болуп турар эле. Бул эмне болушу мүмкүн? Азаматсыздар жетиген командасы. Ак Барс командасы тездештиребиз. Бул нерсени көбүнчө карыялар калтырып дейт, Демек, бизде 2 команда тең убакыттан мурда өз жоопторун жазып бүтүштү. Ак Барс командасы эмне деп жооп жаздыңыздар? Калдык. Негизи карыялар өзүнүн тамагынанбы, кандайдыр бир нерсесинен атайын калсынатка жаш балдарды ойлойт. Мисалы, мен жашыма жетти же болбосо менчелик даражага жетти. Ичип көрдүңүз беле? Ооба, ичип көрдүм. Сиздерчи жетиген командасы эмне үчүн кешик? Кишик бизде чоң энелерибиз көбүнчө же болбосо үйгө конок келгенде мага апам көп айтат. Эми тиги чайындагы кешигин ичип кой, ошону тартып жакшы көп жаша деген сыяктуу. Ошол Азаматсыздар, демек бизде туура жооп кешик ичүү болчу. Азаматсыздар. 2 команданын тең жоопторун кабыл алабыз. Демек, 8-чи суроо. Ата бабадан келе жаткан асыл салттардын бири бул алыстан көч аттуу келе жатса, алар куда сөөк же жакындар болсо, кыз келиндер колуна ушул нерселерди алып тосуп чыгышкан. Бул салт кандай аталат? Демек, асыл салттардын бири алыстан көч аттуу келе жатса, мисалы, алар кудалар болсо же болбосо биздин жакын кымбат адамдарыбыз болсо, кыз келиндер колуна ушул нерселерди алып тосуп чыгышкан. Бул салт кандай аталат? Кыз келиндер колуна эмне алып чыгышы мүмкүн? Ошол нерсени анык жазсаңыздар, туура жооп дагы келип чыгат.
кыз келиндер колуна ушул нерселерди алып тосуп чыгышкан. Бул салт. Демек бизде 2 команда тең жоопторун жазып бүттү. Нан ооз тийдирүү деп бизде жетиген командасы, ал эми Ак Барс командасы дагы ооз тийүү деп жооп бердиңиздер. Демек эмне үчүн ооз тийүү Ак Барс командасы? Кайсыл жактан кыз келин болобу, башка бир эне болобу, баары бир адам келип атса, нан борсок болобу, таттуу нерсе болобу, баары ооз тийгизет. Ошол үчүн биз ооз тийүү деп жооп бердик. Экинчи команда жетиген Бизде команда. деле ушундай эле. Эгерде конок сөзсүз биз биринчиден аны үйгө конокко чакырышыбыз керек. А эгерде ал уна калса эшиктен нары борсок алып чыгып ооз тийдирүү салт. Демек бул ата бабадан келе жаткан асыл салттардын бири дедик. Туура жооп бизде ак алып чыгуу салты болчу. Бул кымыз, айран, чалап же жана башкалар. Демек бул нан борсок алып чыгуу азыркы учурда алып чыгышат, бирок биздин ата бабаларыбыз илгери сөздөрдө кымыз, айран, ушул ак нерселерди алып чыгып тосуп алышкан экен. Демек 9-суроого көңүл бурабыз, анда эмесе командалар. Үй салууда, дубалын көтөрүүдө, анын үстүн жабууда үй ээсине жапа тырмак болуп жардамга келүү. Бул эмне деп аталат? Вакыт кетти. Үй салууда, дубалын көтөрүүдө, анын үстүн жабууда үй ээсине жапа тырмак болуп жардамга келүү. Эмне деп аталат? Жетиген командасы өз жоопторун жазып бүттү. Бизде Ак Барс командасы дагы жоопторун жазып бүттү. Демек 2 команда тең бизде ашар деп жооп берген. Туура жооп ашар болчу, азаматсыздар. Бизде экинчи турдун акыркы суроосу. Жакшылап көңүл бурабыз. Бодо мал сойгон касапчыга, ичеги карын арткан аялдарга мал ээси тарабынан чөп башылап эт берүүсү эмне деп аталат? Командалар, вакыт кетти. Бодо мал сойгон касапчыга, ичеги карын арткан аялдарга мал ээси тарабынан чөп башылап эт берүүсү эмне деп аталат? Демек бул тойлордо же болбосо жана башка кыргыздын майрамдарында болушу мүмкүн. Мал ээси тарабынан чөп башылап эт берүүсү эмне деп аталат? Отуз секунд убактыңыздар калды. Бодо мал сойгон касапчыга, ичеги карын арткан аялдарга мал ээси тарабынан чөп башылап эт берүүсү. Он секунд убактыңыздар калды, командалар. Бизде убакыт аяктады. Демек бизде Ак Барс командасы ыраазычылык деп жооп берген. Ал эми жетиген командасы куйрук деп жооп берди. Эмне үчүн куйрук деп жооп бердиңиздер? Эми энелерге, аял кишилерге дайыма жаныбарлын куйругун берилет го. Жамбаш жагына ошол деп жооп берди. Ак Барс командасы ыраазычылык дегенде мал ээси тарабынан жоң ыраазычылык айтып коебу? Эми ыраазычылык катары көп нерсе берсе болот. Ошол бардык берген нерсеси эми ыраазычылык катары кетет деген маанидейт. Демек жоопко көңүл бурабыз анда. Бул кол кесер болчу. Сөзсүздөн ошол мал сойгон адамга ошол өзүнүн сойгон малынан өзүнө дагы үлүш берилет. Биз экинчи турдун жыйынтыгын чыгарып алганга чейин командалардан өзүнүн сезимдери менен бөлүшүүсүн сурасак, келиңиздер. Ак Барс командасы суроолор жактыбы? Ооба. Кайсыл суроолор кыйын болду сиздерге? Негизи эле Бардыгы кыйын болду, Жетиген команда сиздергечи? Суроолор аябай эле биз көрүп билип жүргөн эле суроолор, бирок сүрдө да болуп жатат бул жерде. Азыр биз акыркы эле суроону алсак, кол кесер сөзүн мен нычына телевизион учунда эле туруп, бирок таппай калатабыз. Азаматсыздар. Демек, мына ошондо бизде экинчи тур жыйынтыкталды, урматтуу көрүүчүлөр. Эсеп чыгарууга кезек беребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катышуучулар, бизде экинчи турдун жыйынтыгы боюнча дагы биздин эсептер чыгарылды. Экинчи турдун жыйынтыгы боюнча бизде жалпы Ак Барс командасы 35 суроого туура жооп берип, жалпы биринчи тур менен кошулганда 65 упайга ээ болдуңуздар, азаматсыздар.
Ал эми бизде жетиген командасы экинчи турда жалпы 30 суроого туура жооп берип, жалпы биринчи турдун жыйынтыгын кошкондо 50 упайга болдуңуздар, азаматсыздар. Демек, бизде үчүнчү тур жалпы 4 категориядан турат. Бул биринчиси Мекеним Кыргызстан, кыргыз тили жана кыргыз залкарлары, ошондой эле макал лакаптар. Бизде биринчи, экинчи турда кайсыл команда көп упай топтогон болсо, ошол команда тандоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Албетте, бул үчүн азыркы учурда бизде Ак Барс командасы тандоо укугуна ээ болду десек болот. Ак Барс командасы кайсыл категорияны тандайсыздар? Кыргыз тили категориясы. Демек, бул категорияда жалпыңыздарга 1 мүнөт убакыт жана суроо бардыңыздарга берилет. Ошол 1 мүнөт ичинде мен берген суроого бат-баттан жооп бересиздер. Ким канча көп суроого тез-тезден жооп берген болсо, ар бир суроого сөзсүз түрдө 5 упайдан балл берилет. Кыргыз тилинде кептин канча түрү бар? 3. Кыргыз тилинде канча тамга, канча тугуш бар? 36-39. Азаматсыз. Сөз айкаштар канчага бөлүнөт? 3-кө. 2-ге. Өпкөдөн чыгып келе жаткан аба эч кандай тоскоолдукка учурабай, ооз көңдөөнөн чыкса кандай добуш жасалат? Үндү. Азаматсыз. Туранды жана сырдык сөз түркүмдөрү сөз түркүмдүн кайсы түрүнө кирет? Кызматчы сөздөр. Өзгөчө. Фонетика менен изилдөөчү илим? Тыштарды изилдер. Азаматсыз. Кыргыз тилинде канча сөз түркүмү бар? 12. Азаматсыз. Коомдук турмушта колдонуудан чыгып калган сөздөрдү эмне деп айтабыз? Архаизмдер. Азаматсыз. Фразологизмдер канчага бөлүнөт? 2-ге. 3-кө. Сүйлөмдөр түзүлүшүнө карай канчага бөлүнөт? 2-ге. Азаматсыз. Аягы чекит менен бүткөн сүйлөм канчага сүйлөм кандай аталат? Жай сүйлөм. Азаматсыз. Жалпы сөздөрдү жана сөздөрдүн курамын изилдөөчү илим эмне деп аталат? Морфология. Лексика деп аталат. Мон деген эмне? Кийинки. Ташымалды. Демек, бизде убакыт аяктады. Биринчи команда азаматсыздар, демек сиздер суроолорго көбүнчө туура жооп бердиңиздер деп ойлойбуз. Ал эми экинчи команда кайсыл категорияны тандайсыздар? Мекеним Кыргызстан. Мекеним Кыргызстан категориясы. Кыргызстандагы эң чоң жаңак токою? Аслан Бапчаңгак. Азаматсыз. Кыргызстан түндүк тараптан кайсы өлкө менен чектешет? Казакстан. Азаматсыз. Өлкөбүздүн канча пайызын тоолор ээлейт? 94. Кыргызстандын эң бийик жери? Азаматсыз. 3 тамгадан турган Кыргызстандын облусу? Чүй. Азаматсыз. Кыргызстандын туусу качан кабыл алынган? 1992. 93-жылы. Республикабыздын эң жапыз жери кайсыл жерде? Нары. Баткенде. Эң чоң область бул? Азаматсыз. Чатыр көлгөлү кайсы облустан орун алган? Нарын. Азаматсыз. 5 март кандай майрам? Калпак майрамы. Азаматсыз. Исхак Разаковдун эң белгилүү сөзү? Сен таза болсоң, мен таза болсом, коомда таза. Азаматсыз. Алкул Осмонов кайсыл жерде каза болгон? Бишкекте. Бурана мунарасы кайсыл жерде жайгашкан? Чүйдө. Азаматсыз. Кыргызстандын бермети бул? Скөл. Азаматсыз. Кызыл Кыя шаары кайсы облустун карамагында? Баткен. Азаматсыз. Кыргызстандагы эң чоң суу сактагыч? Азаматсыз. Демек, бизде жетиген командасы Мекеним Кыргызстан категориясында мыкты жооп беришти. Кайрадан тандоо укугу бизде Ак Барс командасында Кыргыз залкарлары. кыргыз залкарлары категориясы. Демек, категория барыңыздарга белгилүү. Кыргыз залкарларын табасыздар. Кыргыздын новатор акыны? Жок. Алкул Осмонов. Курманжан жаткан 90 жаш мезгилдеги образын жараткан актриса? Жамал Сейдухматов. Азаматсыз. Кылы үзүлгөн комуздун китебинин автору? Тинта Адышева. Азаматсыз. Сынган кылыч тарыхый романын автору? Төлөгөн Кызметов. Азаматсыз. Коомдук ишмер бул Ишеналы? Арабаев. Азаматсыз. 5 жашында алгачкы сыйлык алган жазуучу? Кийинки. Чыңгыз Айтматов. Ырдын пири? Кийинки. Рыспай Абдыкадыров. Кыргыз Республикасынын алгачкы космонавту ким? Сальжер Шарипов. Азаматсыз. 5 класстагы адабий окууда орун алган Алакан ырынын автору ким? Касым Тызга. Сооронбай Жусуев. 20-кылымдын Гомери деп аталган манасчы? Саякбар Карлаев. Азаматсыз. Алгачкы кыргыз комсомол кызы ким? Бул жөнүндө фильм да бар. Татып бүтүрсүн. Уркая Салиева. Белгилүү Арно концертин алып барган алып баруучу айым? Кийинки. Гүлшан Молдоева. Азыркы учурдун Дүйшөн агайы бул Мадаминов? Жок. Гапыр агай. Ажер повестинин автору? Касмалы Байрин. Убакыт аяктады. Ак Барс командасы азаматсыздар, биздин кыргыз залкарларын мыкты таптыңыздар деп ойлойбуз. Демек, бизде жетиген командасына макал лакаптар категориясы калды. Даярсыздарбы? Адам жаман эмес, анын Тили жаман. кыялы жаман. Адам ойго тойбойт, бөрү Чопот. койго тойбойт. Адеби жок жигит жүгөнү жок атка окшош, адеби жок аял
Кабанак итке окшош. Акырын бассаң аксак, катуу бассаң таскак. Билем аркандын узуну жакшы, сөздүн Кыскасы жакшы. азаматсыз. Билем дей бербе, билгендерди Кемситпе. көргөндө. Баатыр өлсө да куралын Штабай. азаматсыз. Тизелеп жашаганча тик туруп Өлгөндө. азаматсыз. Тойго барсаң тоюп бар, ашка барсаң Айтып бар. ачка бар. Урушта азаматсыз. Ушакчы эмес, ушакты уккан Ушакчы. азаматсыз. Үйдүн жакшы жаманы кыш түшкөндө билинет, достун жакшы жаманы Иш түшкөндө азаматсыз. Эттен өткөн таяктан, сөөктөн өткөн Таяк сөз жаман. Миң уккандан, Бир көзүн артык. чакыргандан калба, өзүң чакырган жерге барып. басып барба. Сөз баштаган эл баштайт. Вакытты. Биздин макала каптар категориясына дагы биздин жетиген командасы мыкты жооп берди. Демек, эсептердин чыгарылышын күтөбүз. 3-чү турдун жыйынтыгы боюнча Ак Барс командасы кыргыз тили жана кыргыз залкарлары категориясын тандап, жалпы 65 упайга ээ болушту. Азаматсыздар. Ал эми жетиген командасы Мекеним Кыргызстан жана ошондой эле макала каптар категориясын тандап, жалпы 95 упайга ээ болушту. Азаматсыздар. Демек, жалпы 3 турдун жыйынтыгы боюнча бизде Ак Барс командасы жалпы 130 упай. Азаматсыздар. Ал эми жетиген командасы жалпы 3 турдун жыйынтыгы менен 145 упайга ээ болдуңуздар. Азаматсыздар. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катышуучулар, бизде акыркы тур капитандар таймашы. Бул таймашта мен капитан командага менин колумда турган пазлды көрсөтөм. Жана ошондой эле алдыңызга пазлды бузгандан кийин, пазлдын буза электек элесин сактап каласыз дагы. 3 мүнөт ичинде пазлды чогултуп, жана мен берген суроолорго жооп бересиз. Демек, баштадык. Сүрөттө эстеп калыңыз. Азыр бул бузулат, эстеп калдыңыз, Убакыт кетти. Мен суроолорду берип баштайм. Кыргызстанда канча район бар? 45, 44. 40. Баяндоо түрүндө ыр менен жазылган чыгармалар эмне деп аталат? Повесть. Поэма деп аталат. Акчыны кимдин чыгармасы? Билбейм. Байдылда Сарногоев. Дүйнөдөгү эң чоң шаркыратма кайсы? Ангель. Жок, Ниагара. Кайсы тилде дүйнөдө эң көп адам сөйлөйт? Кытай. Азаматсыз. Дүйнөдөгү эң бийик курулуш кайсы шаарда жайгашкан? Дубайда. Азаматсыз. Исхак Разаков кайсы жерде туулган? Баткенде. Азаматсыз. Афганистандын борбору бул? Исламабад. Кабул. Семетейдин канча чоросу болгон? 40. Семетейдин 2 чоросу болгон. Жердин спутниги бул? Ай. Азаматсыз. Күн системасында канча планета бар? 9. 8. 9. Азыр 8 болду. Кыргызстандын биринчи ажосу? Барсбек. Аскар Акаев. Темирдин химиялык аталышы? Темирдин химиялык аталышы? Феррум. Азаматсыз. Кыргыз Республикасынын 5000 сомунда кимдин сүрөтү бар? Осмокул Чокморов. Сүймөкул Чокморов. Чыңгыз хандын өзүнүн аты? Тимути. Бул Тимучин. Азаматсыз. Демек, суроолорго жооп берип бүттүңүз. Пазлы чогултканга сизге дагы убакыт бар. Азаматсыз. Буга чейин пазл чогулттуңуз беле? Демек, биздин суроолорго ар бирине 5 упай, ал эми пазл чогулткан болсо дагы 5 упайга ээ болот катышуучулар. Шашылабыз. 30 секунд убактыңыз калды.
Убакыт аяктады. Демек, бизден капитан команда мыкты суроолорго жооп берди. Ал эми пазл тилекке каршы чогулган жок. Демек, суроолордун упайын гана эсептейбиз. Демек, бизде жетиген командасынын капитаны Нурайым алдыбызга келип отурат. Демек, Нурайым, сизге дагы дал ушул пазл сүрөттөгүдөй кылып чогултасыз жана мен берген суроолорго жооп бересиз. Демек, эстеп калдыңызбы? Эстеп калдыңыз, Сизге дагы 3 мүнөт убакыт кетти. Баштайбыз. Кытай акча бирдиги бул юань, азаматсыз өспүрүмдөрдүн денесинде канча пайыз суу болот? 80, 65%. 5тин кубу канча болот? 25, 125. Эни сай кыргыздарынын каганы ким? Башбек Каган, Азаматсыз. Тюльпан гүлүнүн кыргызча аталышы? Лола, Жогасын. Жердеги эң катуу табигый зат бул эмне? Эң катуу табигый зат. Таш, кайсыл таш? Кандай таш? Алмаз ташы. Канаты бар, бирок учпайт. Бул суук жерлерде жашаган канат. Пингвин, Пингвин, азаматсыз. Дүйнөдөгү эң ысык материк? Африка, Азаматсыз. Көмүр кычкыл газынын химиялык формуласы? Соеки, Азаматсыз. Телефонду ким ойлоп тапкан? Кинки, Александр Грэм Белл ойлоп тапкан. Гапар Айтиевдин туулган жери бул? Төлөкөн, Азаматсыз. Ош облусу, Төлөйкөн айылгы. Махмуд Кашкари ким болгон? жазуучу, жок, философ, Филолог болгон. Төөнүн куйругу жерге тийгенде фразеологизмдин чечмелениши? ал эч качан деген, Азаматсыз. 8 жерде 9. 72, 72. Азаматсыз. Кыямат романы кимге таандык? Чыңгыз Айтматов, Азаматсыз. Суроолордун баарына жооп бердиңиз. Демек, сизге пазл чогултууга дагы убакыт бар. Буга чейин чогулткансызбы? мындай тармакта эмес, телефондон, Демек, сүрөттөгүн эстеп калдыңыз да, точно, Телефондогу менен толук айырмасы эмес. кандай экен? Телефондо оңой болчу, мында кыйыныраак экен, чынын айтканда. Суроо менен кошо жооп берүү кандай болду? Пазл чогултканда кандай болот экен? Суроо оңойраак болот экен. Көбүнчө суроого жооп берген кайра пазл ойногондо пазл мага кыйыныраак болот атат. Сизде дагы 30 секунд убактыңыз калды. Чынын айтканда пазл мен унутуп калдым. Эстеш кыйын болуп жатат. Демек, сизге пазлды туура жолтсаңыз 5 упай, суроолордун ар бирине 5 упайдан берилет. Убакыт аяктады, азаматсыз. Демек, биздин жетиген командасынын капитаны Нурайым суроолорго жооп берди, бирок пазлга дагы пазл чогултулган жок. Кантсе дагы пазлга болгондо 5 упай берилмек. Демек, суроолордун ар биринде 5 упайдан эсептөө кезегине беребиз. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, ошентип бизде жалпы жаш таймаш интеллектуалдык оюну өз соңуна келип жетти. Акыркы турда капитандар таймашта жана ошондой эле капитандар таймашында пазл менен биргеликте биздин капитандар суроолорго жооп беришти. Мына ошол капитандар таймашынын жыйынтыгы боюнча бизде Ак Барс командасы жалпы 35 упай, азаматсыздар. Жана жетиген командасынын капитаны Нурайым жалпы 50 упайга ээ болду, азаматсыздар. Демек, жалпы турдун 1-чи, 2-чи, 3-чү жана 4-чү турдун жыйынтыгы боюнча бизде Ак Барс командасы 165 упай, азаматсыздар. Жана ошондой эле жетиген командасы жалпы турдун жыйынтыгы боюнча 195 упайга болдуңуздар, азаматсыздар.
негизгиси катышуу, негизгиси өзүбүздүн билимибизди сынап алдык. Сиздерге мына ушул билимиңиздерди дагы да өркүндөтүү үчүн сизге мына ушул 4 китептен турган бокс берилмекчи. Бул биринчи албетте Жигер чыгармачылык жаштар борборунун альманах ырлары жыйнагы жана ошондой эле Дарак басма үйүнүн сиздер үчүн атайын улуттук каада салт нарк наsil жана мен жогоруда берип өткөн суроолордун бардык жооптору ушунун ичинде бар. Демек окусаңыздар өзүңүздөргө пайдалуу маалыматтарды аласыздар. Андан кийин бизге мына ушул ата энеме ыраазымын жана ошондой эле өзгөчө суроолор бар китеп бизге белек кылган үчүн Ош Пирим телерадио компаниясынын жетекчилигине ыраазычылык билдиребиз. Демек, урматтуу катышуучулар, мына ушул 4 китептен турган бокс барыңыздарга белек катары болмокчу. Азаматсыздар. Бизден Ак Барс командасына дагы белектер. Мына ушинтип бизден жалпы бул турда мыкты упайлар топтогон, мыкты өзүнүн билим жаатын көрсөткөн жетиген командасы сиздерди жарым финалда көрүшкөнчө дейбиз. Ал эми Ак Барс командасы сиздерге ийгилик каалайбыз. Кийинки оюндарда сөзсүз түрдө кийинки олимпиадаларда көрүшөбүз. Ага чейин бул китептерди окуп өзүңүздөргө пайдалуу маалыматтарды алган болсоңуздар биз да кубанычта болобуз. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, биздин эфир дагы аягына жетти. Жаш таймаш интеллектуалдык оюну кийинки берүүлөрдө сиздерди кайрадан мына ушул кызыктуу оюнга чакырмакчы. Бизден алыстабай туруңуздар. Ушундай теле таймашты уюштуруп берген Ош Пирим телеканалына чоң ыраазычылык билдиребиз жана жетиген мектебинин жетиген командасына мындан кийинки теле таймашта жеңиш каалайбыз. Ош Пирим телеканалына чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушундай таймаштарды көп өткөрүп туруңуздар. Чоң рахмат. Мындан кийин биз кыргыздын каада салттарын, нарк насилдерин окууга убада беребиз. Биринчиден бизди колдогон жетиген мектеп лицейине досторубузга, ага эжекелерибизге жана албетте бизге дуа тилектерин билдирип турган ата энелерибизге ыраазычылык билдиребиз. Ош Пирим телеканалына терең ыраазычылык билдиребиз. Жана ушул суроолор аябай бизге түшүнүктүү так болду. Кыргызыбыздын каада салттары азыр жоголо баштап атат жана мындай эске түшүрүп койгону аябай жардам берет деген ойдомун. Жана бүгүнкү Алишер Навой мектебинен келген Ак Барс командасына дагы рахмат айтабыз жана ийгиликтерди каалайбыз. Жана ошондой эле бизди ар дайым окуттуп, бизди колдоп жүргөн биздин ушул убакка чейин болгон завуч эжекебиз Алмуратова Айжан Абдыбаповнага чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Айжан эжеке, биз сизди жакшы көрөбүз. Сау.